Таласта акыркы суткада 117 жаран COVID-19 инфекциясына каршы эмдөөдүн биринчи дозасын алышты. Ал эми 237 жаран экинчи доза менен эмделди. Дарыгерлер кооптуу илдетке каршы эмдөө алууга чакырат. Акыркы жумада келгендер көбөйүп баштады. Кечеүнкү сотка менен айта турган болсок, биринчи доза менен 117 киши, экинчи доза менен 254 киши жалпы область боюнча эмдөөдөн өттү. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп аткандай омикрон штаммы дагы Кыргызстанда катталып башталды. Таласта коронавирус илдетине каршы вакцинанын 5 түрү бар. Талаш шаарынын тургуну Гүлбү Раишова үй бүлөсү менен коронавирус илдетине каршы вакцинанын биринчи дозасын алууга келишкен. Кече неберем келип, ичтип келип алып, анын бүгүн документтерин бүтүрдүк. Бүгүн бир балам келип алайын деп отуруп. Эми балдар алып аткандан кийин биз дагы булардын кеңеш кептерин уккандан кийин өзүбүздүн жүрөгүбүздө дагы ушундай алыш керек деген ой пайда болуп калды. Бир эмес 3төн алган бар экен, орустун кемпирлерин көрдүм келип аткан, чалдарын көрдүм келип аткан, анан ошонун негизинде эми алып койсок бизге деле туура болот деп өзүбүз эртең абышка менен акылдашып анан келели деген ниет болуп атыр, сахарды түшүрүп келип алып. Соңку күндөрү республика боюнча коронавирус инфекциясына кабылгандардын саны кескин көбөйгөн. Бүгүн Талас облусунан 8 бейтап COVID-19 инфекциясына кабылды. Учурда ооруканада 7 бейтап дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ал эми 20 бейтап амбулатордук түрдө дарыланышууда. Белгилей кетсек, кооптуу илдетке кабылгандардын көпчүлүгү коронавирус илдетине каршы эмдөө алышкан эмес. Көкөйдөгү биздин ковидке каршы инфекциялык бөлүмдө азыркы күндө 7 оору жатып атат. 7 оорудун 3-өө орто оор акыбалда, ал эми 4-өө оор акыбалда. Негизинен ооруп аткандардын көбү вакцина албагандар. Ал эми вакцина алгандар, мына биз өзүбүздүн эле башыбыздан өткөндөрдү көрүп аткан тууган урук тааныштарга караганда вакцина алгандар ашып кетсе бир күн, 2 күндүн ичинде кайра эле бутуна туруп жакшынакай болуп айып кетүүдө. Ал эми вакцина албаган жарандарыбыз кыйналып калып атат да бүгүнкү күндө. Ошол себептен мен азыркы учурдан пайдаланып, жалпы Талас областынын жарандарын эмдөөдөн өтүүгө чакырат элем. Каалаган түрү бар, жеткиликтүү. Кайсыл жерден болбосун эмдөө пункттарынан алса болот. Талас облусунда COVID-19 инфекциясына каршы эмдөөнүн көрсөткүчү биринчи доза 71%, ал эми экинчи доза боюнча 63%ды түзөт. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Мейманбеков, Талаш шаары.